Социалдык түйүндөрдө 9 август күнү Бишкек шаарындагы Кыргыз улуттук университетинин жатаканасынын 3-кабатынан секирем деп, андан соң көчө аралап качып, милиция кызматкерлери келгенде аларга баш ийбей жаткан жарандын видеосу тарап резонанс жаралган. Ичип алгансак, ушундай да, мындай неме эмес болчу да. Аз жашаганга ичине коркунуч сезим болуп, ошондон чыккан болчу коридор. Секирем деген окшойт балдарга. Анан балдар Мындан тайтты, мындай жүзөккө чоң койчу. Он очень сильно сопротивлялся. Тут намаз кармап турдук, но ошондо да алыбыз келбей атты да. окуя боюнча айтсам, саат 10:30 болчу. Эшик ачык болчу, потому что анан эле кай жактан чыгып келди, көргөн жокмун депчи. Бирок киргенден эле тураган да, кыйкырыпчы. Анан үстүнө чуркап кирип кетти. Анан мен кыйкырып чыкканча экинчи этажда балдар тосуп калды. Анан мен ай бул каяктан кирип чыгаргыла десем, ал уже мындай неме экен да. Терезеге барып алып, секирген. Я секирем деген окшойт балдарга. Анан балдар успокоить этип атты ошол жердечи. Анан кийин милицияга чакырды. Башка эмне кылабыз эми? Анан мен корктум, балдарды бирдеме кылып коебу. Поддержки алды окшойт. Алып, анан айттым да, жибек жолу 390го бирөөгө. Бишкек милиция. Саламатсың. Саламат. Жибек жолу 390го бирөө мен киши келип азыр терезеден секиремди атат. Срочно келиш керек. Кайсы адрес айтсаңыз? Жибек жолу 390 общежитие келүү. Канча этаж? 3-этаж. 3-этаж. Ким, эркек балабы, кыз балабы? Ооба, эркек. Всё хорошо. Билбейм, жерде жашап элем. Ал общежитиеде кишилер жашайбы? Ооба, Хорошо. срочно болот. Хорошо. Кетти, зачу болуп атат. Олем терезеден секиремди атат депчи. Анткени тиги жакта не приближайтесь, если приблизитесь, я спрыгну деп аткан да. Эшиктин оозуна келгенде милициянын дагы түртүп дагы ачты. Ал психиатриялык ооруканада 8 жолу стационардык дарылануудан өтүп, психикасы бузулган деген диагноз менен каттоодо тургандыгы белгилүү болгон. Ошондой эле баңгизатына көз каранды экендиги, наркологиялык ооруканада каттоодо тургандыгы аныкталган. Мындан тышкары 2010 жылдан бери бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылып, оорулук, денеге залал келтирүү жана бийлик өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү же коркутуу үчүн соттолгон. Кишилер да жардам берип, адамдар колу бутунан кармай башташты да. Бизге чейин бир байке басып турган, бутунан басып турган, ал гражданский лицо. Ал тердеп кетип, жардам берип койгулачы дегенден мен бутунан бастым. Если УПС мантип кармабаганда, может, ал кайра выбежал бы и бул жакта машинага сүзүлүп калып болмок. Окуя милиция кызматкерлеринин катышуусунда болгондуктан бул ишти тергөө прокуратурага өткөрүлүп берилген.